Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн адабий окуу сабагы. Келгиле балдар, жагымдуу маанай тартуулайбыз. Үйдө турган апабызга жагымдуу жакшы сөздөр менен арналган Апакем, ай бактым сен, түбөлүк бар болгон. Бактыга ай жаралган, кубанычым апакем. Апакем ырдап берем, аламдын гүлүн терем. Сагынып кеттим апакем, ай апакем. темабыз байчечекей. Сабагыбыздын максаты окуучулар байчечекей темасы боюнча маалыматтарды алышат. Өз оюбузду эркин, далилдүү, жоопкерчиликтүү айтууга көнүгөбүз. Жаратылышты, табиятты сүйүүгө тарбияланабыз. Байчечекей күн жылый баштады. Кар тоону карай улам өйдөлөп бара жатты. Мына ушинтип кар алдында жаткан байчечекей баш көтөрдү. Өзүнүн көк көздөрүн ачты. Эх, кандай суук, деди ал бүрүшүп. Назик жалбырактары да калтырай түштү. Жаңы жүргөн жел аны эркелеткендей сылап өттү. Байчечекей ылдый жакка көк жашыл тукабадай кулпурган майсанга көз чаптырды. Эмне деген кооздук, дарактар төрсөйүп, бүчүр байлап алыптыр. Мына эми жалбырактарын жазып жиберчүдөй көрүнөт. А тетигинде бадал түбүндөгү фиалка гүлү жашырынып калган жылдыздай жылт-жылт этет. Чөптөр да чыгып калыптыр. Фиалка чымчыктардын тиктегенинен уялгансып, башын бир жагына кыйшайтып алыптыр. Фиалка, деп кыйкырды байчечекей. Сен уялбай эле кой. Сен баарынан сулуусуң. Биз баарыбыз сени жакшы көрөбүз. Фиалка башын көтөргүсү келди эле, бирок ошол замат кайра түшүрдү. Анын адаты дал ушундай эл. Арадан 1-2 күн өттү. Байчечекей кубанычты кыйкырды. Карасаңар, бизге нарцисс келиптир. Ал кандай назик, кандай жыттуу. Баары нарциссти карап калышты. Чын эле гүлдөп калыптыр. Көп узабай бажырайып, ак гүлдөрү да пайда болду. Таланын көркүн ачып, дал эле чөптөрдүн арасында турган күндөй жаркырады. Ушинтип күндөр өтө берди. Шалбада улам жаңы гүлдөр пайда болуп жатты. Мына кызыл жибек кийинген кызгалдак гүлүн ачып, алгачкы аптап менен кошо айланага жыпар жытын чачты. Берешен күнгө жүзүн тоскон гүлдөр кубанычка батышты. Алар байчечекейдин өңү өчүп, соолуй баштаганын сезбей да калышты. Алар сезишкен учурда кеч болуп калган эле. Байчечекей өзүнүн кыска өмүрүн жашап бүтүп, жерге сууналып жатып калган. Нарцисс ор үшкүрдү. Ал биз гүл ачканда кандай гана кубанды эле. А биз болсок өзүбүз менен убараланып жатып, анын гүлдөп турган учурун көрбөй калыптырбыз. Эми ал биздин жаныбызда жок. Аптап башталып, ал мындан ары жашай албай калбадыбы? Гүлдөрдүн баары аябай кайгырышты. Алар байчечекейдин биринчи болуп гүл ачып, жаздын келишин биринчи болуп билдиргенин айтышып гана өздөрүн соротушту. Азыр балдар, суроолор жана тапшырмалар менен иштейбиз. Биринчи суроо: күндүн жылышы менен биринчи кар астында жаткан байчечекей жаралганда айлана кандай эле? Экинчи суроо: эрте жазда жаратылышта кандай өзгөрүүлөр болду? Өзүңөр да айлана чөйрөгө байкоо жүргүзгүлө. Байчечекейдин башка гүлдөрдөн өзгөчөлүгү эмнеде? Үчүнчү суроо. Төртүнчү суроо: байчечекейдин башкалардан мурун солуп калышына эмнеге башка гүлдөр кайгырышты? Эми балдар, биз сабагыбызды бышыктайбыз. Инсерт стратегиясын колдонобуз. Билем. Биз байчечекей боюнча эмнелерди билесиңер?
Bildim. Бүгүнкү темадан силер эмнелерди билдиңер? Билгим келет. Дагы Байчечекей жөнүндө эмнелерди билгиңер келет? Эми балдар биз сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Байчечекей ырын кунт коюп угабыз. Күн күркүрөйт кайрадан, көктүн бети бүркөлүп. Балдар үйгө чуркашат, Байчечекей гүл терип. Татын акай көгүшкүл, тамылжытат ажарын. Байчечекей аркылуу кучактайсың жаз айын. Эми балдар үй тапшырма. Байчечекей жөнүндө чакан эссе жазасыңар.